Бүгін заман аққан судай ағып эле кетип баратат. Заман күндөн күнгө, сааттан саатка өнүгүп атат. Өнүгүүнү адам өзү токтото албайт. Себеби эми жер жүзүндө адам заты деген ушул жашоонун маңызы өзү ошондойт да, кыймылдап эле турат да. Улам бир нерсени ойлоп таап, улам бир жаңылык, улам бир ачылыш болуп отуруп, мына азыр илим технология жаатында биз эми мына Марсты багынта баштадык. Эми мындай салыштырмалуу айтканда. Анан ошондо бир эле нерсе байкалып атат, ошо өзгөчө батышта, ошол жана илим технологиялар өнүгүп аткан мамлекеттерде бир жагы абдан жакшы алдыга озуп атканы менен, бирок бир маселе артка тартып атат да. Кризиске капталды да. Адамдык сыпаат мүнөзү, адамгерчилик, адамдын жан дүйнө баалуулуктары жөнүндө келгенде, ал жерде көйгөй да. Ал жерде адам абийиринен кетип, айбандык жоруктарга чейин барып атпайбы? Мисалы, эми анын кайсы бирин айтайын? Ал айтпаса деле баарына белгилүү го, анан ошонун илеби биздин мамлекетке чейин кирип атпайбы? Мисалы, улуттук баалуулуктарга терс келтирген эле эмес, жалпы адамзаттык табияттын мыйзамына терс келген жоруктарды адам баласы көкөлөтө баштады. Мисалы, бир жыныстуу бүлөлөрдү бүлө куруу маселеси, ушул сыяктуу анан баягы адамдын укугу деген бир жакшы нерсе негизи. Анан ошону туу кылып жамынып алып туруп, анан бүтүндөй элдин, бүтүндөй маданияттын, бүтүндөй бир адамзаттык баалуулуктарды тебелегенге чейин барган учурлар да көп болуп атпайбы? Мисалы, жанагыдай бир жеке бир адамдын кызыкчылыгын коргоп атып, биз көпчүлүктүн баягы көпчүлүктүн абийирине көз үйкөгөндөй да болуп кетип атат кээ бир учурлар. Анан бул нерсе бар да, муну жокко чыгара албайбыз. Анан мен ойлойм, кыргыз адамы бүгүн биз ошо дүйнөлүк илим технология жаатындагы өнүгүүдөн биз артта калбашыбыз керек. Bundan biz четтей албайбыз, себеби замандын агымы ошол багытта кетип аткандан кийин биз колдон келишинче ошол нерселерди өздөштүрүп жашоо турмушта колдонушубуз керек. Ал эле эмес, мен ойлойм, керек болсо биз башка элдерден эмнебиз кем дегенде, биз да ошондой илим жаатында, ошондой технология жаатында да өзүбүздүн салымыбызды кошсок деле болот. Эмне үчүн болбойт? Анын өзөгүндө башатында бир эле нерсе, билим болду. Билим, илимге маани берсек эле, биз мамлекеттик деңгээлде баардык саясатыбызды ошого келип такасак деле, бизден деле ошондой ачылыштар жасаган окумуштуулар, илим посттор эмне үчүн болбойт? Биз башка улуттардан кем эмеспиз. Экинчи маселе, жанагы адамзаттык көрөнгө жөнүндө сөз кылганда, маданий болобу, руханий байлыгында болобу, мисалы, жанагы ал жагына келгенде Кыргызда көрөнгө бар. Жоюла элек, сакталып келатат. Анан мына ошону кошо тең алып кетсек, мен ойлойм, кыргыз адамы дүйнөдө эң алдыңкы биринчи болбосо да, бирок арткы адам болбош керек да. Себеби бизде дүйнөгө тартуу боло турган, тартуулай турган, көрсөтө турган, биз улут катары, эл катары көрсөтө турган көп байлыгыбыз бар. Керек болсо адам заты бүгүн муктаж болуп аткан кээ бир баалуулуктарга, рухий баалуулуктарга, баягы адамдын жан дүйнөсүнө тиешелүү билимдерге, ошондойго биз байбыз. Маселе ошону өзүбүз түшүнбөй атабыз да. Маселе ошону кандай бүгүнкү заманда турмушка кандай ашырып, кандай жол менен аны өнүктүрө алабыз. Мына маселе ушунда. Бул жерде көп көйгөй бар. Бирок маселе баягы жок болсо, ал башка бир жөн. Жок болуп, ошону башка бирөөдөн үйрөнүп өздөштүрсө, бул кыйын нерсе, бирок кээ бир элдер ошол жол менен өнүгүп атышат. Өзүндө жок. Бирок башка бирөөнү үлгү тутуп, анын ушундай бир жакшы жөнөлгөлөрүн өздөрүнө өздөштүрүп, ошол деңгээлге өстүрүп, анан өнүгүп кеткен элдер да бар. Бизде карасаң, бизде жок дейин десең андай эмес, бизде бар да, толтура байлыгыбыз бар. Ошол жанагы адамдык сыпаатка мүнөздүү, адамдын аң сезимин, адамдын баягы адамгерчилик сыпаатын сактап калуу багытында, мисалы Айтматов айткандай, күндү адам болуу баарынан кыйын деп атпайбы? Ушунун өзү буну, мисалы ошол көрөнгөсү бар, түшүнүгү бар адам
ушунун баарын дүйнөдө болгон процесстерди көрүп түшүнгөндөн кийин ушуну айтып атат да. Эгер анын баарына акылы жетпесе, аны туйбаса, сезбесе, айырмалап билбесе, андай ойдун, андай сөздүн айтышы деле күмөн болот эле да. Маселе ошол көрөнгө бар болгон үчүн ошол маселе айтылып атат да дүйнөгө. Анан болгондо дагы багыт көрсөтүп, мындай акыл айтып аткан, акыл сөз болот атпайбы бул? Мына бул жаатында келгенде мен ойлойм кыргыз биз алдыда чоң иштер бар дагы. Анан баягы бир ушундай бир түшүнүктөр акыркы убакта элдин аң сезимине тарап атат, пикир болуп жаралып атат, коомдук пикир катары. Кыргыз алдыңкы эл экен, кыргыз өзгөчө эл, кыргыз улуу эл деп, анан биз башкалардан айырмалап биз ушундай эл болгонбуз деп баягы ошондон бир аз абайласакпы деген бир оюмду айткым келет. Абайлайлы дегеним, биз ар бир сөздү айтып, өзүбүздүн улутубузга, элибизге карата айткан баабызды көкөлөткөнүбүз жакшы, бирок ошого тете болуп, ошону ишибиз менен үлгү болуп, башкаларга чындап келгенде мындай таң калтырган деңгээлде көрсөтсөк, анда ошону айтканга акылы болот элек да. Жарашат эле да сөзүбүз менен ишибиз төккелип. Анан өзүбүз кыргыз улуу эл, кыргыз даанышман, кыргыз дүйнөнүн баягы алдыга сүйрөйт жагандай ар кандай ойлор айтып атпайбы? А бирок бүгүнкү Кыргызды карасаң андай эмес да. Кыргыз өзүнүн мамлекетин эптештире албай атат. Саясатында эмне жүрүп атат? Экономикасы кандай болуп атат? Ал жагына келгенде ит өлгөн акыбалдабыз да. А бирок бир чети ошол жанагы үмүттүн өчпөй, баары бир ошол көрөнгөнүн күчү байкалып да. Эми бирок ошол көрөнгөнү туура нукка салып, иш жүзүнө ашырып, анан адам эмес, адамдан баштап анан жалпы элдин, улуттун аң сезимин ошондой бир деңгээлге жеткирип, анан атына затын жараштыргандан кийин анан дүйнөгө жар салсак жарашат да. Анан анын бири жок болуп, анан жөн эле куру кыйкырык менен жар салганыбыз жеке менин пикиримде бир аз туура эмес го дейм. Ичара өзүбүзгө түшүндүрүп, ошону баягы багыт катары көрсөтүп, бир нерсеге көңүл бурдуруу максатында айтсак болот. Бирок ошондо дагы ошол айткан сөзүңө биринчи сен далил жүйө келтирип, ошону турмуштагы бир мисалдар менен ачыктап, ошону бүгүнкү күндө ошону ордун көрсөтүп, ушул колдон келе турган иш экенин, ошол баарын ачыктап айкындасаң, анда ал жугат сөз, анда ал кабылданат. А эгер ошол сөздү айтып атып, адам өзү ошол сөзгө туура келбеген жорукчосунду жасап, өзүнүн сүйлөгөнү менен иши дал келбесе, анда ал сөздүн жугуму болбойт. Ал тескерисинче элдин көңүлүн айнытат. Мына маселе ошондо турат да.